Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхы не деген гана салкар инсандарды жараткан жок. Алардын канчасы эл башына күн түшүп, көчүп конуп, жер которуп жүргөн мезгилдерде тарых барактары менен кошо бүктөлүп, өчүп кеткенин ким билет. Мына ошол кыргыз элинин миңдеген жылдык тарыхынын бир үзүмүндө көнөрбөй өчпөй, чолпон жылдыздай жанып, элибиздин эс тутумунда кыттай уюп калган кыргыздын залкар уулдарынын бири Тилекмат Жылкайдар уулу десек жаңылыштык болбойт эле. Тилекмат Жылкайдар уулу 1793-жылы азыркы Жетөгүз районунун аймагында жарык дүйнөгө келген. Тилекмат акенин өмүр жолу кыргыз журтчулугу тарабынан алдуу күчтүү өлкөлөрдүн кысымына кабылып, уруулар аралык араздашуу күч алып, кыргыз элинин тагдыры кылычтын мизинде турган мезгилге туш болду. Элдин тынчтыгын кантип сактап калуунун айламалын таппай, кайра-кайра кеңеш куруп, карайлап калган учурлар көп болгон. Мыктынын мыктысы мына ошол жол таппай калган учурда суурулуп чыгат, жол көрсөтөт. Мойт экенин жашы 100дөн ашып төшөктө жатып калганда бир чыр чыгып, Боронбай Баатыр, Тилекмат, Сарт акелер болгон ошо кишиден бир акыл сураганда барып калышат экен да. Келип калыпсыңар. Сен кайсы баламсың деп 300дөн ашкан киши тааныбай калса керек да. Мен Боронбаймын десе, сен малды несі турбайсың деп, төргөт дептир. Андан кийин Сарт акеге келип, сен кимсиң десе, мен Сарт акем десе, сен деген акылды несі турбайсың да. Анан кезек Тилекмат акеге келгенде, сен кайсы баламсың десе, мен Тилекматмын десе, сен элдин несі турбайсың деп мүнөздөмө берген экен. Эмне деген мүнөздөмө? Малды несі, экономиканын несі деген кептир. Акылды несі дейт. Бу даанышмандыктын, элдин каяка бара тургандыгын. А Тилекмат акеге келгенде элдин несі деп. Элдин несі керек болсо бүгүн биздин президентти элдин несі дейбиз да. Тилекмат аке байманасы төгүлгөн байдын да, бийлиги күчтүү бийдин да өкүлү болгон эмес. Жакшы жаманды ажырата билген баамчылдыгы, өрттөй жалындаган өткүрлүгү, кылычтын мизиндей курч тили Тилекмат акени эл бийлеген жакшылардын катарына эрте аралаштырган. Тилекматка Алла Таалам бере турган шыбагасынын эч нерсесин аяган эмес. Тунук акылды, адамгерчиликти, ширин, өткүр, терең сөздү, женем пейилди, жүрөгүнүн тазалыгын Тилекматка берген Кудайым. Улуу бабабыздын ченде жок чечендиги жылаанды ийинден чыгарып, ай буйга келбеген азоону аркандаган учурлары эл арасында аңыз кеп болуп айтылып келет. Көлөрөнүн чаап алабыз деп келип улам барган элчинин башын алдырып турган Кокон хандыгынын канкор аскер башчысын кандай гана адам ийге келтирип, айтканына көндүрүп келет. Бул киши эки доордун ортосунда болуп, түшүнүксүз болуп жүргөн кыргыз элдин эсинде калган да. Элдин эсинде калат дегенде азыр окумуштуулар дүйнөдөгү талаш тартыш болуп жүрүп, жок, бул ошол жанагы элдин эсинде айтылып жүргөндөр эң чоң даражага ээ болот экен. Бул киши эми кыргызга чоң кызмат кылганы мындай жанагыдай согушта баатыр болгон эмес, ушул элден чыккан дипломат киши болгон. Тилекмат акенин элдердин ынтымагы менен тынчтык үчүн деп өз өмүрүн токтолбой тобокелчиликке салып, каражанын канжыгага байлап алып, каары күч хандардын, төңкөрүп жибере турган төрөлөрдүн алдына нечен урдай барганы элдин эс тутумунда сакталып калыптыр. Bir 1998-жылы Жетөгүз районунун Оргочор айылында Тилекмат акенин 200 жылдыгын белгилөө иш-чараларынын алкагында Сарт аке менен Тилекмат акеге монументалдык эстелик коюлган. Ары замандаш, дайым тилектеш, агайныдей ынак эки улуу адамга кош эстеликтин коюлушу коомчулуктун купулуна толду. Элибиздин нечен жылдан бери эңсеп күтүп келген тилеги орундалды. Калкка кадыр өткөн, канча кылым өтсө да атактан азайбаган,
Айткан асыл сөздөрү аалам кесип жүргөн аталарыбыздын арбактарына айыл калкы, өткөн кеткендер, атайлап келгендер Куран окутушуп таазим этип турушат. 8 декабрь күнү эстеликке Удалы Жетегүс районунун тарых таануу музейиде ачылган. Элдеген элекен атадан балага калып, сандыктын түбүндө катылып, сары майдай сакталып жүргөн буюмдарын алып келип тапшырышкан. Албетте, тарых музейинде чыгаан элчи Тилекмат акеге, анын уулу Айтылуу Чыныбай баатырга өзгөчө орун берилген. Тилекмат атага эң тиешелүү бир баалуу портреттердин бири мына Тилекмат атанын сүрөтү тартылып бизге билек катары берилген. Анан бул жерде мына жазылып турат: элчиси эссиз болсо башчысынын башына бак конбойт деп. Мындан тышкары Тилекмат атанын эл арасында ынтымак, тынчтык жөнүндө айткан сөздөрү дагы аябай көп. Музейди жаш муундарга тарбия берүүнүн бир өңүтү катары кароого да болот. Анткени өткөн тарыхын билбеген муундун келечеги кандай болору күмөн. Ачылган күндөн тарта минтип экспонаттары толукталып, тарыхтын ачыл элек барактары кыңкайып ачылып, 2-3 кылым мурунку окуяларга сереп салууга маалымат булагы болуп берүүдө. Мектеп окуучулары, туристтер, тууганчылап ары-бери каттагандар кирип, райондун өткөн тарыхы, көз өткөн менен көнөргүс эмгек калтырган инсандар туурасында маалымат алышат. Тилекмат чоң атам ушул көл өрөөнүндөгү элди 3 жолку чабуулдан сактап калган деп мен ушул өзүмдүн атаман, ошолдун курдаштары болгон сакалдуу адамдардан уккамын. Өнүгүп өскөн, билимге туташ жеткен маалда да чек арабызды тактай албай, ата-бабаларыбыз жердеп келген жерлерибиз талашка түшүп, алдуу күчтүү, амалы артык коңшуларыбызга алдырып койгон учурларыбыз эгемендиктин жылдарында да аз кестешкен жок. Ар тарабынан кысымга учурап, алдан күчтөн тайып, мамлекеттүүлүгү турсун, уруулар ортосундагы мамилеси жок учурда кыргыз элинин чек арасын бекемдеп калган Тилекмат акенин келечекти көрө билген көсөмдүгүн эмне деген гана чен өлчөм менен бааласак болот. Эми бул ишке жараша ушу Жылкайдар уулу Тилекмат деп, анан Тилекмат чоң атамды ошол эмеге жиберген экен. Элчи кылып Жугарияга жиберген экен. Анан баргандан кийин баягы кабыл алып туруп, тигилер анан кийин макулдашып, баягы өзлөрүнүн сөз билгилиги менен сүйлөшүп отуруп, анан чек ара жунгарлардан, нарындан өйдө карай биз алабыз дейт экен. Ошондо ойлоно отуруп, нарын жанына кол деген сөздү жазып коелук дейт экен. Ал эмне деген сөзүн? Бул кол алышып атпайбыз деп, анан ушул жерде нарын кол чек ара болсун деп жазылып, ошону менен жана Казакстандагы нарын кол дарыясы ошо кыргыздардын чек арасы болуп, ошондон ар жагы Кытайларга карап, жунгарларга, бери жагы болсо биздин кыргыздарга карап калган экен. Алып турган Султанбеков Билгертен бери билебиз. Жаншерибиз чай чемек келди. Чыгыш Түркистандын ханы Якуббек менен дипломатиялык алака түзүп, кыргыздардын жайытын, чек арасын кеңейтүүгө жетишкен да Тилекмат аке болгон. Ар тарабынан түшүлүп жаткан кооптуу кырдаалды жеңилдетүүнүн жолун издеген. Эл арасындагы илдешкиз душман болуп кете турган учурларда Тилекмат акенин тунук акылы, сабырдуулугу аркасында ынтымак менен чечилгенин узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына жеткирип, улам кийинки муунга насаат катары калтырып жүрүп отуруунун мааниси зор. Бугунун манабы Боронбай менен арык элинин мыкчегери Байсары уруша кетип, Боронбай арык тукумун чаба турган болуп камынып калган маалда арык тукумун чаптырбай, элдин ынтымагын сактап калуунун айласын Тилекмат аке табат. Эң алда аксакалдардын алдынан өтөлү деп Боронбайды көндүрүп, Желдең уруусунун 110 жашка чыккан карыясы Молдонукуна ээрчитип келет. Эмнеге келдиңер эле деген ушундай экен, ушундай Байсары Боронбайды чаап, бул кантсе дагы бул элинин султаны эмеспи, анан ошону арык тукумун чабайын деп атканда, арыгыма тийбе деп, мен уулум кыйыкты кыйып десе, силер кыйып турбайсыңарбы? Арыкты кантип чабасың? Арык деген сен ар жактан Казакстандан же болбосо тиги жунгарлардан келаткан жоолордон сактап, сен ошол жактан коргоп турбайбы?
жеңдиңди жерден орунду колдон алып турган арыкты кантип жабасың деп тескери карап жатып алат экен. Баягы сүйлөшпөйт. Анан кийин баягы аксакалдар эми жүргүлө кеттик деп келатканда, Тилекмат, сен бизге ушул сөздү угузган эчитип келген турбайсыңбы деп ошону менен арык тукумун Боронбай чаппай калган экен. Эч бир жанда кездешпей турган элчилик өнөрүнүн, ченде жок чечендигинин, тубасы акылынын аркасы менен калк арасында болуп көрбөгөндөй кадыр баркка ээ болуусу, уруулар аралык маселелерди мындай кой, эл аралык маселелердин Тилекмат аке аркылуу гана чечилип, айтканы айткан, дегени деген деңгээлге өсүп чыгуусу көрө албагандардын катмарын пайда кылганы дагы табигый көрүнүш. Адамдан башкача көтөрүмдүү, мансапка өмүрү өзү умтулуп көрбөгөн Тилекмат акеге Тилекмат ким болуп калыптыр деп өгөйлөгөндөрдүн, өз көмөчүнө гүл тартып жээригендердин, чиң ичинен кутум уюштуруп желкелей бергиси келгендердин арам аракеттери көңүлүнө көк таштай тийип, таарынга мезгилдери да болгонун тарых тастыктап турат. Эч качан мансап менен бийликтин артынан кууган иш эмес. Мансап менен бийликти Тилекмат куубастан, мансап менен бийлик Тилекматтын өзүн издеп келген киши болгон. Ошон үчүн Кудайым берип атпайбы? Калайык калкка кадыры бирдей теңиз сиңип атпайбы? Мыктысына да, карапайымына да, улуусуна да, кичигине бардыгына бирдей. Бул жагынан алганда Тилекматтын мээрими элге болгон мээрими күндүн нуруна окшош. Кезегинде Тилекмат аке Улуу Кытайга барып, Чыгыш Түркистандын ханы Якуббек менен сүйлөшүп, кокондуктарды эпке келтирип, тезек төрөнү өзү гана көндүрүп, Россия империясы менен тил табышкан деп аңыз кеп катары гана айтылып келген болсо, эми мына ошол санжыра маалыматтар тарыхый документтер менен такталууда. Тарых изилдөөчү, жазуучу Тилекмат акенин түз урпагы Оболбек Албаков Тилекмат акеге тиешелүү тарыхый документтердин түп нускасынын көчүрмөсүн алганга жетишкен. Чынын айтканда буга чейин Тилекмат аке качан төрөлүп, канча жашаганы туурасында так маалымат жок эле да. Бул киши 23 июлда 1868 жылы мына свидетельство турат. Бул кишинин жашы жазылып турат. Бул жерде принимая во внимание дейт, орысча жазып атат да, что 75-летний возраст деп жазып атат. Анан бул жерде мына печаты турат. Анан кийинки архивный кагазыбыз мына бул, муну айтабыз донесение деп. Бул баягы губернаторга Семирешенский область дейт. Каза болгон күнүн жазып атат. 18 август умер дейт мына. Мына Тилекмат аке умер 18 августа дейт. 1868 жыл. Тилекмат акенин заманында мөөр мамлекеттер аралык мамилелерге катышы бар хамбектерге гана атайын чегилип берилген. Тилекмат акеге таандык мөөрлөрдүн табылган эле 4-өө. Мөөр хандык кылууга укук берүүнүн, ал жиберген документтерди мөөрү аркылуу таануунун белгиси эмеспи? Бул жанакы Тилекмат акеге Кокон хандыгынан берген мөөрлөр. Тарыхый маалыматтарга таянсак, Тилекмат акенин көсөмдүгү кыргыз элин кыргындан, бөөдө араздашуудан сактоодо эле эмес, анын келечегине кам көрүүдө, кайсыл эл менен кол кармашып, ынтымак күтсө учугу уланаарын алдын ала көргөндүгүндө болуп отурат. 1853 жылы Россиянын императору жазган каттары Гөл каласы, анда бугу урусу деп коебуз да. Ошондо 32 кишинин аты жөнү, ар бирөөнүн мөөрү жазылган. Мынакей чоңойтулуп, эң биринчи Тилекмат акеники турат бул жерде. Мөөрү, мунун баары баягы Чагатай араб тилинде жазылгандар. Тилекмат аке кылымдар мурун көргөн орус эли менен болгон ымаланын кыргыз журтчулугу үчүн азыр да актуалдуу болуп турганы учурунда Россиянын курамына кирүү менен сакталып калганы. Өз алдынча түтүн булатып мамлекет болгону кайсы бир деңгээлде Тилекмат акенин көрөгөчтүгү менен даанышмандыгына анык мисал. Кобылье молоко. Что вы говорите? Да. Не может быть. Пейте, Дмитрий Карлович. Ырас, Орус империясынын Орто Азиядагы таасири өскөнү, анын карамагына кирген калктардын арбаганы бир жагдай болгону менен,
кыргыз элинин тарыхта жок болуп кетпей сакталып калуусу экинчи бир жагдай болгон. Чынын айтканда мына ушул эки жагдайды бирин экинчисине шайкеш келтирүү, ар кимиси өз пайдасын табуу максатына жетишүү жагынан караганда, Тилекмат акенин Орус империясына ыктаганы эң эле туура болгонун улам кийинки тарыхыбыз тастыктап отурбайбы? Но там покоится прах моих предков. Награда берген списоктер казактарга берген. Жеки Хамин деп мына Жылкайдар уулу Тилекмат акеге берилип атат. Эмне берилип? Усерди деген медаль берип атат. Элчилик вазифасы менен алыс жакынга көп каттаган Тилекмат аке табигат тартуулаган баамчылдыгы, ар нерсени көрө билген көсөмдүгү менен билимге, сабаттуулукка умтулуунун маанисин да терең түшүнгөн. Кат тааныбаган менен табигый көрөнгөсү, көптү көрүп билгени, эс тутумунун өзгөчөлүгү чийеленишкен маселелерди өз кызыкчылыгына ылайыктап чечүүнү шарттап турган. Билими жок болсо дагы Тилекмат аке өз доорундагы кыргыздын дипломатиялык дүйнөсүнүн гении. Бул өмүрүн бүт кызматын элге арнаган киши. Канчалык кызмат өтөсө да ошонун акыбетин талап кылган эмес дейт. Бекер иштеген. Өлүмгө барган учурда да бекер. 2012-жылы Кыргызстандын дипломаттары коомдук уюму менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги биринчи даражадагы алтын, экинчи даражадагы күмүш Тилекмат аке төш белгисин бекиткен. Мына ошондон бери Тилекмат акенин урпактары уюштурган Акылман элчи Тилекмат аке коомдук фонду менен Кыргызстан дипломаттары коомдук уюму элдердин ортосундагы ынтымакты, достук кызматташтыкты өз ара карым-катнашты арттырууга кошкон зор салымдар үчүн кыргыз элчилерине жана чет элдик дипломаттарга Тилекмат аке медалы ыйгарылып келет. Тилекмат аке алтын медалы мурдагы Тышкы иштер министри, Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Муратбек Иманалиевке, Казакстандын мурдагы элчиси Мухтар Шахановго, Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаевага, ал эми күмүш медали Турциянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Метин Кылыч жана башкаларга тапшырылган. Мындан 2 кылым мурун жашап өткөн Тилекмат акенин урук тукуму өсүп, айыл-айыл болуп отурукташып, өзүнчөлө бир уруу эл болгон. Аккан арыктан суагат деп кыргыз бекер айтпаса керек. Элге кызмат кылуу жагынан урпактарынын чугур эмес. Биздин айылдан 3 академик чыккан, кичинекей айылдан. 40-50дөй доктор науктар, 100дөн ашык кандидат науктар чыккан. Тилекмат акенин урук тукуму Жетөгүз районунда эле эмес, Ноокат, Араван, Каракулжа райондорунда да жашап иштеп жатышканы кийинки иликтөөлөрдөн белгилүү болгон. Албетте, жакшы атанын уулу болуш сыймык, бирок ага татыктуу болуш кыйла жооптуу. Мына ушул жагын эске алган Тилекмат акенин урпактары улуу инсандын осуяттарын көңүлгө түйүп, улууну урматтоо, кичүүгө ызаат көрсөтүү, ынтымак биримдикке, билимге умтулуп, жаман адаттардан алыс болууга аракеттенишет. 2 кылым илгери жашап өткөн Тилекмат Жылкайдар уулунун эмгеги Кыргызстанда эле эмес, эл аралык алкакта да өз баасын ала баштады. 2018-жылдын 23 мартында кыргыз журтчулугу, кыргыз дипломатиясы элдердин биримдиги менен тынчтык үчүн өз заманында опол тоодой эмгек кылган айтылуу Тилекмат акенин бюсту Таврика сарайынын төрүнөн орун алды. Установка в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце памятного бюста выдающемуся сыну кыргызского народа, основоположнику отечественной дипломатии Тилекмат аке является значимым шагом на пути укрепления дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, символом приверженности курса наших стран на дальнейшую интеграцию и установление еще более близких братских отношений.
Буга чейин Тилекмат акенин бюсту коюлган галереяда шериктештикке кирген өлкөлөрдүн айрымдарынын ошол кездеги Орус империясы менен алака түскөн атактуу инсандарынын бюсттары да коюлган. Его успешная посольская деятельность показала, что он умело использовал свои дипломатические и ораторские способности при примирении враждебно настроенных соседей, добиваясь их согласия в решении сложившейся проблемы. Достижения этого дипломата могут служить ярким примером удачных дипломатических актов, когда кыргызские посланцы добивались успеха в поставленных целях, от которых зависела судьба целого народа. Элге кызмат кылуунун өзүнчө бир уникалдуу институту болуп калган Акелер институтунун демилгечиси да Тилекмат аке болгону тарыхый маалыматтарда айтылууда. 1840-жылы элдик курултай маалында Тилекмат акенин сунушу менен эл кызматындагы белгилүү адамдарга аке деген даража ыйгаруу чечими кабыл алынып, Мойт аке менен Сарт акени эл колдоого алган. Көп өтпөй аке даражасы Тилекмат Жылкайдар уулуна да ыйгарылган. Белгилүү бир деңгээлде акелер эл өзү көтөргөн, элдин тагдырын ишенген эл өкүлдөрү болуп калышкан. Бул көчмөндөр турмушунда дагы түрк элдеринин тарыхында сейрек кездешүүчү бул уникалдуу феномен да. Биринчиден, биякта сөздүн күчү. Булар бир экөөнү айтпаганда эч кандай бийлик статусуна ээ болгон эмес. Булардын сөзү бийликтин күчүндөй таасир берген да. Булар бир эле учурда парламент болгон, элдер менен чогулушуп талкуулап чечим кабыл алган. Бир эле учурда сот бийлиги болгон. Булардын айткан сөзү акыркы чечим болгон. Бир эле учурда булар аткаруу бийлиги болгон. Ошо элдин талап мүдөөсүн аткарышкан да. Анан кийин ошол учурда бир чети Кокон хандыгынын каары жетип, бир чети Син империясынын дагы табы кайта элек, биягында казак туугандар, биягында Орус империясы Кыргызстанга жетип калган учурда ошол улутту сактоо, уруулардын ынтымагын сактоо жана улуттун дагы бир касиети бул адеп аклагы да ар-намыс, ошону сактоодо бул институт эбегейсиз кызмат өтөгөн да. Биринчиден бул өзүнчө дипломатиялык ордо болгон. Сүйлөшүп жүргүзгөн коңшу улуттар бөлөк уруулар менен. Экинчи бул даанышмандык ордо болгон. Кеңешип кесип бир урууну сактап калуу, улутту сактап калуу боюнча чечимдерди кабыл алган. Үчүнчүдөн бул адеп аклак институту болгон. Тигил уруудан ууру чыкса, бул уруудан ууру кески чыкса, ушулар тийип турган. Булардын сөзү жаза болгон, соттун, прокурордун жазасынан күчтүү болгон да. Үчүнчү тарых институту. Ушулар аркылуу санжыра кылымдан кылымга, баладан балага таркап атпайбы. Бул жети аке институту ушуга чейин толук иликтенип өтө элек да. Булардын кыргыз дипломатиясындагы ролу, кыргыз тарыхындагы ролу, кыргыз сот институтунун түптөөдөгү ролу. Мен бүгүнкү күндө айтып жүрөм, азыр да ишенимди айта алам. Кыргыз парламентариясынын тарыхы ошол жакта башталат да. Андан бери канча бийлер өттү, канча байлар өттү. Бирок жети акенин аты күнү бүгүнкүдөй эскерилип, алардын сөзү күнү бүгүнкүдөй таасир этип турат да. Өз кызматын эч кимге колко кылбай, эл үчүн деген ишке аттанып түшүп аягына чыккан асылдыгы Тилекмат акеге чоң аброй, кадыр-бар калып келген. Мына ошондун уламда 200 жыл өткөндөн кийин да Тилекмат акенин ысмы сыймык менен эскерилип отурат. Биз бүгүнкү күндө суверендүү мамлекет, бирдиктүү журт катары сакталып калуубуз. Көбүнесе дал ушул Тилекмат аке сыяктуу улут лидерлеринин аркасы менен алардын даанышмандыгы, кыракылыгы, акылмандыгы, дипломатиялык таланты аркылуу жетиштик деп айтсам жаңылбайм. Менин оюмча биздин муунга жалгыз эле саясатчыларга эмес, ошондой эле баардык кыргызстандыктарга биздин улуу ата-бабаларыбыз калтырып кеткен мурасты, ынтымактуулукту жана улуттук биримдикти сактап калуу зарыл. Дегеле Тилекмат аке жөнүндө сөз кылганда анын өмүр таржымалы, кылган эмгектери туурасындагы маалыматтар дале жетишсиздик кылат. Бул боюнча атайын иликтеп изилдөөлөрдү жүргүзүп, коңшу өлкөлөрдүн архивтерин аңтарып таап, бул улуу адам туурасындагы тарыхый чындыкты калыбына келтирүү милдети турат.